Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде, саламатсыздарбы? Идеологиясы кандай? Коммуна болчу да, коммунизм болчу идеологиясы. Бизде андай идеология азыр жок. Интернеттерден чыгып атат. Жана балдар уже чыдабай кыздардын жүрүш-турушуна. Кыздарды өздөрү сабап атыптыр, өздөрү самосуд кылып атыптыр. Москвада. Ал кандай деңгээлде болду? Ал жалпы Кыргызстандан мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан берилди. Бул миллиондогон кыздарыбыздын тагдырын ойлондурат. Кыздардын анда намустугунан жок болуп атпайбы, тарбия жакшы ала албай атат да. Бизге бул негизинен экономикалык шарт таасир этип атат. Ошону акчага кызыкпастан бул биз жашоого кызыгып, жашоону туура жашап өтүш керек. Элекке каршы жаштардын адеби начар болуп атат. Сиз айткандай эле маданият жагынан опера жагы, театр жагы өнүксө, балким алар да жакшы жолго түшөр деген ойлор жаралып кетет да бул жерде. Бул жаштардын тарбияланышына маданият министрлиги болобу, ченемдиктер күнөөлүү эмес депчи. Албетте ошолор эң башында ошолор турат да. Бул жана моментальный фильмдерчи. Жок, агай. Агай, мен суроомо жооп берсеңиз, эмнеге жаштар тарбияланыш үчүн жарнамаларда уятсыз нерселер илинип турат? Ошого эле жооп берсеңиз. Эмнеге ошол мэрия тараптан ошол уятсыз нерселерди алынбайт? Ошого жооп берсеңиз. Суицид чыкканда эле ушинтип жыйналыш жасап калыңар деп. Андай эмес да. Ушунчалык Нарын областында ушунча көп суицид болуп кеткен маселесинде сиздер келип атасыздар биздин школго. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. Эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон талкууланган эмес эле? Коомдун ичинен Нарындын шаарында ата-эне менен болгон мамиле алыс болуп атат. Ошол себептен суицид жана башка нерселер көп болуп атат да. Ачыгыраак кыска көп дейшеби балдар? Же жабыгыраакка көбүрөөк дейшеби? Ар демократия болгондон кийин ал адамдын өз эрки. Чоң кыз сага суроо да, унаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү деп. Аллах бар деп Уран айтсам, диним болор төбөлүк. Пайгамбардын осуятын бекем кармап жүрөлүк. Мен аялым 16 жашында алгам. Мен турмуш курганга даярмын да азырчы. Мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-төгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Сен ким экениңди мен билишим керек. Менин кызым ким экенин сен билишиң керек. Анан ким болот? Анан сен берде тура эле, сен бере сал, мен ала салайын деген андай болбойт. Жарым жылаңаш жүгөн бар. Жылаңаш жүгөн бар. Тамеки чегип, түнү менен дискотекаларда жүрүп атат. Балким биз сиздерди көрбөсүп жаткандарбыз ушул идеяда. Вот азыр 20% эркек отурат. Тургуланда иштегиле нормально, биз үйдө бүт условияны жасалып отурайлы. Жакын арада бардык эле мектептерде ошон 1-класстар бүтүрүү кечесин өткөрөт. Жакшы көйнөк алыш керек, чачын жасатыш керек, анан акча бериш керек. Анан ушул нерсени өткөрсө болобу же өткөрбөй койсо деле болобу? Өткөрбөй коюш керек деп айтылат, бирок баары бир өткөзөбүз да. Өткөрүш керек. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги керен болот. Кийинки ишемиден жолугушканга чейин жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.